Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kızlar. Uğulup жатамбы, көрүнүп жатамбы? Жазып коюңуздар. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam kızlar, kandайсыздар? Баары жакшы угулуп жатат, иншалла. Машалла. Кандайсыздар кыздар? Жакшы эс алдыңыздарбы? Иншалла бүгүн жаңы сабакка киришебиз. Бир аз күтүп туралы, да кыздар кошулсун. Угулуп жатат, Ва алейкум ассалам. Кошула бериңиздер кыздар. 1 мүнөт күтүп туралы кыздар. 1 мүнөттөн кийин анан баштай берели, кыздар. Иншалла кечинде көбүрөөк кыздар кошулуп калат болуш керек деп үмүттөнүп жаттым. Сизди көргөнгөнүмө чексиз кубанычтымын. Машалла, Алла разы болсун. Мен да аябай толкунданып жатам. Сиздерди көрбөсөм да аябай толкунданып жатам, кыздар. Анда баштай берели, кыздар. Иншалла акырындан кыздар кошула беришет. Көрө албагандар кийин көрүп алат. Ушундай сүйлөшөм жакшы экен, кыздар, же катуураак сүйлөйүмбү? Же катуураак сүйлөгөнүм жакшыраак экен? Ва алейкум ассалам. Жакшы, альхамдулилля. Алла разы болсун. Өзүңүз кандайсыз, Наргиза? Келиңиздер кыздар, анда баштай берели. Ва алейкум ассалам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد اللهم يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير بك استعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmаттуу кыздар, урматтуу эжесиндилер. Дагы бир жолу кандайсыздар, барыңыздар. Бүгүн иншалла биз сиздер менен жаңы темага киришип атабыз. Бул тема айыз туурасында иншалла болмокчу. Негизи айыз туурасында сүйлөй турган болсок, бул биздин шариятыбызда оор маселелердин бири болуп эсептелинет. Неге дегенде даже кээ бирки алымдарыбыз, мен деген алымдарыбыз ушул маселеге келгенде баардык маселелерге жооп бере алам, бирок именно ушул айызга жооп бербейм деп фатва берүүдөн баш тарткандагы ушундай алымдар болгон экен, кыздар. Неге? Себеби бул өтө тонкий, өтө кыйын маселе болгондуктан. Бүгүн болсо биз сиздер менен иншалла китепте келген маселелерди үйрөнгөнгө аракет кылабыз, кыздар. Эми айыз деген эмне экен? Айыз, кыздар, бул араб тилинде хайыз деп айтылат, кыргыз тилибизде этек кири деп коебуз, орус тилинде менструация деп коебуз. Эми ушул сөздүн аныктамасын, шарият боюнча аныктамасын айта турган болсок, тилдик мааниси бул дамусилан, агуучу кан деп аталат экен, кыздар. Ал эми шарият маанисин ала турган болсок, айыз деген бул үмүтсүз боло элек, оорусуз балагатка жеткен аялдын жатыны түртүп чыккан кан экен. Эмне экен? Үмүтсүз боло элек, балалуу болгондон үмүтсүз боло элек, ден соолугу чың болгон балагатка жеткен аялдын маткасы түртүп чыгуучу канды биз хайыз деп коет экенбиз. Эми ушул 3 пунктту бир аз кененирээк баяндап бере турган болсом, кыздар, үмүтсүз боло элек дегенден максат аял киши жанагы карлык возрастка жеткенге чейин, мисалы азыркы учурда 60-60тан ашкан эжекелерибиз, булар уже жанагындай билесиздерби, климакс деген период келет, кыздар.
Климакс деген период келгенге чейин булар үмүтсүз боло элек болуп эсептелинет. То есть алардын дагы деле жанагындай яйца клеткалары болот. Булар дагы деле боюнда бүтүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Эми ошол толук мүмкүнчүлүгү бар аялды үмүтсүз боло элек деп айтат экенбиз. Ал эми биз билебиз, кээрки аялдардыкы 50 жашта, кээркилердики 55, 60 жашында климакс деген период келет. Климакс деген период келгенде ал учурда уже жанагындай яйца клеткалар калбай калат да, ал аял толугу менен балалуу болгондон үмүтсүз болот. Ал аялды биз үмүтсүз аял деп коебуз. Араб тилинде бул аиса деп коюлат. Демек, хайызы келе турган аял бул үмүтсүз боло элек аял экен, кыздар. Эми алымдар негизи бул аябай индивидуальный маселе, кыздар. Себеби дегенде ар кимдики ар кандай убакта климакс келиши мүмкүн. Кээрки аялдардыкы 55 жашында, кээркилердики 60, кээрлердики 45 же болбосо 50 жашында келиши мүмкүн. Бирок биздин арабызда ушундай аялдар бар экен, кыздар. Кээ бирки аялдардын каны 60 жаштан кийин деле токтобойт экен. Же болбосо 55 жаштан кийин деле токтобой коет экен. Кээ бирки аялдар болсо, кыздар, балагатка жеткенден кийин деле таптакыр кан көрбөгөндөр болот экен. Ушул 50 жашка чыкканга чейин деле вообще кан көрбөгөн эжелер да болот экен, кыздар. Ошолор үчүн биздин аалымдар фатва чыгарган экен. Климакс көрө турган алардын бир жашын чектеп койгон экен. Ал фатва боюнча 50 жаш болуп эсептелинет экен. Негизи ар бирөөнкү индивидуальный дедик, бирок ошондой учурлар болуп кала турган болсо, алардын жашын чектеш үчүн 50 жаш деп белгиленген экен, кыздар. Бул мынакей биринчи пункту түшүнүктүү болду, иншалла, кыздар. Экинчи пункту оорусуз дедик. Башкача айтканда ден соолугу чын аялдын айызы келет деп. Ал эми ооруп турган учурда эгерде кан келе турган болсо, айыздан тышкары, ал оорулуу кан болуп эсептелип калат экен. Оорулуу адамдын же болбосо боюнда бар аялдын жанагындай кан көп болуп келе турган болсо, ал уже эмне хайыз болуп эсептелинбейт, ал ооруу себептен ашыкча келүүчү кан болуп эсептелип калат экен, кыздар. Демек, эгерде биз хайыз көрүп аткан болсок, ал биздин ден соолугубуз чын экендигине кабар берет экен, кыздар. Бирок ошондой болсо дагы биз дайыма жана кандын түсүн, ошондой эле жытына өзгөчө маани беришибиз керек экен. Себеби дегенде хайыз бул аял кишинин организмине жанагындай микробторду, жаман инфекцияларды чыгаруучу кан болуп эсептелинет экен, кир, нажас кан болуп эсептелинет экен. Ошондуктан эгерде жанагы хайыз жаман жыттуу боло турган болсо, бул аял кишинин организминде бир жаман бир нерсе бар экендигине далалат болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ар дайым лишний раз текшерип коюуга жалкоонбошубуз керек экен, кыздар. Бул экинчи пункту түшүнүктүү болду. Эми үчүнчү пункту балагатка жеткен дедик, Балагатка жеткен дегенде, кыздар, балагатка жетүүнүн эң эле жаш саны бул 9 жаш экен. Эң эле алгачкы саны деп коеюн, алгачкы саны 9 жаш, анан эң эле поздний саны бул 15 жаш экен, кыздар. 9 жаштан башталат экен, 15 жаштан бүтөт экен. 15 бул максимум, андан ары да кетпейт экен. Эгерде, кыздар, бир кичинекей кыз 8 жашынан эле кан көрө турган болсо, ал балагатка жетти болуп эч качан эсептелинбейт. Бизге фатва берилүү боюнча бул балагатка жетүү 9 жаштан гана башталат, кыздар. Эң эрте жашы бул 9 жаштан гана башталат. 8 жаштан кан көрө турган болсо кыз киши, анда ал эмне? Ал деген хайыз эмес, ал оорулуу башка бир себептер менен келүүчү кан болуп эсептелинет. Демек, эгерде кыз бала 9 жашында, 10, 11, 12, 13 жаштарында, 1 жашында көрө турган болсо, канды болду, ал балагатка жеткен болуп эсептелинет экен. Ошондой эле, кыздар, балагатка жетүүнүн дагы бир аламаттары бар экен. Мисалы, биринчи аламат бул кыздын көкүрөктөрү чоңоюп баштайт экен. Ошондой эле аврат жерлеринде түктөрү чыгып баштайт экен. Анан эң эле главный аламаты бул ушул кандын келүүсү, кыздар. Кандын келүүсү эң эле чоң аламат болуп баштайт экен. Бирок эгерде ушул 3 аламаттын тең бирөөсү да болбосо, кыз уже 15 жашына чыккан болсо, анда биз эмне? Ал аламаттарга карабайбыз дагы, 15 жашка чыкты, ал кыз кааласа да, каалабаса да балагатка жеткен болуп эсептелинет. Ал кыз эмне? Намаз окуусу милдет болот жана жоолук салынуусу дагы милдет болот, кыздар. Бул иншалла түшүнүктүү болду. Ал эми балдар дагы тууралуу айтып кетейин, эркектер тууралуу. Эркектер качан балагатка жетет? Эркектердин эң эле жаш саны бул 12 болуп эсептелинет. Ал эми эң эле поздний саны бул 15.
Демек эркектер 12 жаштан баштап 15 жашка чейин балагатка жетет экен. Алар кандай балагатка жетет десе, кыздар, алар деген полюция деп коет, полюция жолу менен жетет, түшүркө жолу менен жетет экен. Башкача айтканда, алардын жыныстык мүчөсү козголуп, жанагы биринчи уруктоого түшкөндөн кийин эркек балдар балагатка жеткен болуп эсептелинет экен. Андан тышкары дагы кыздарда эле алардын да аламаттары чыгат, жүндөрү чыгуусу, негизи эле дене түзүлүшү чоң эркектердикине окшошуусу, үнүнүн өзгөрүшү, бунун баары дагы балагатка жетүүнүн аламаттарынын бири болуп эсептелинет экен. Эгерде бала андай эч бир аламат көрбөсө, аны дагы 15 жашына жеткенден кийин дароо балагатка жетти деп эсептелине берет кыздар. Ага дагы намаз окуу фарз болуп калат кыздар. Эми бул иншалла түшүнүктүү болду кыздар. Эми китебибизде эмне деп жатат? Хайыз тууралуу китебибизде айтып атат: "Ва хуа дамул лази тасирул мар'ату бихи балигатан." Айыз бул ушундай кан экен, аял киши айызды көрүү менен балагатка жетүүчү болуп эсептелинет экен. "Ва коллул хайд саласата аями ва лаялиха ва аксаруху 10 билаялиха." Эми ушул хайыздын, этек киринин эң эле аз мөөнөтү жана эң эле көп мөөнөтү болот. Эң эле аз мөөнөтү канча экен десе, бул 3 күн экен. Эң эле көп мөөнөтү канча? Бул 10 күн экен кыздар. Башкача айтканда, эгерде 3 күнгө чейин кан келе турган болсо, 2 күн кан көрдүм, андан кийин такыр кан көрбөдүм, ал айыз болуп эсептелинбейт экен кыздар. Же болбосо мен 10 күнгө чейин хайыз көрдүм, 11-чи күнү дагы кан келе турган болсо, 11-чи күнү келген кан бул уже хайыз каны эмес, ал уже оорулуу кан, ашыкча кан болуп эсептелинет. Менин айыз келүүчү периодум бул только 10 күн экен кыздар. 10 күндөн эч качан ашпайт экен. Эң эле максимум бул 10 күн болуп эсептелинет экен кыздар. Эми ушул нерсеге далилдер барбы экен шариятыбыз десе, албетте бул маселеде далилдер бар. Ал далил имам Абу Дауд рахматуллахи алейхи келтирген хадисте келинет экен кыздар. Хадистин мааниси, кыздар, күндөрдүн бир күнүндө Умму Салама, биздин энебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы болгон Умму Салама бир аялдын маселесин сурап келет экен пайгамбарыбыздан. Я Расулуллах, ушундай бир аял этек кирин көрүп жатып, этек кирин көрүп жатканда ал аял намазын кандай окуйт, орозосун кандай тутат, негизи эле кандай амалдарды ал жазуусу ага милдеттүү болот деп сурайт экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, ал аял ар ай сайын көргөн этек киринин сандарын эмне кылсын, күндөрүн жана түндөрүн эсептеп туруп, анан гусул алып намазын окусун дейт. То есть эмне күндөрү менен түндөрүн деп айтат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте, кыздар, бул хадистин мааниси, хадисте 3 күн же болбосо 10 күн деп белгилеп айтпайт экен, бирок күндөрүн жана түндөрүн деп белгилеп кетет экен. Ал эми араптардын ушундай бир адаты бар экен. Эгерде араптар көпчүлүк түрдө күндөр жана түндөр деп айта турган болсо, алар дароо эле түшүнөт экен, ошол күндөрдүн жана түндөрдүн эң азы бул 3 күн, эң көбү бул 10 күн болуп эсептелинет экен. Демек, Умму Салама ошол жерден эле түшүнөт экен. Демек, ал аял ар ай сайын көргөн этек кирин күндөрүн, түндөрүн эсептеп, анан эмне гусул алып намазын окуйт экен деп. Ошондой эле бул тууралуу башка да хадистер келет экен кыздар. Ал хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтат экен, 3 күн жана 10 күн деп. Мисал айта турган болсок, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Акуллул хайди лил жариятил букра ва сиби 3 аями билаялиха ва аксару 10 аями билаялиха." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат? Кыз келиндин хайызынын эң эле аз мөөнөтү бул 3 күн жана эң эле көп мөөнөтү бул 10 күн болуп эсептелинет. Андан ашыкчасы бул истихаза болуп эсептелинет. Бирок ушундай хадистер, кыздар, бул бир аз слабый хадис болуп эсептелинет экен. Бирок ушуга окшош пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 күн жана 10 күн деп эскерткен хадистер өтө көп экен. Өтө көп, бирок слабый хадистер болгондуктан булардын баарын топтоп туруп, эмне Хасан деген
даражага көтөргөн экен. То есть биз бул хадистерге амал кылат экенбиз. Эгерде бир эле хадис келе турган болсо, анда амал кылбайт элек. Бирок bunday хадистер көп болгондуктан, анан bunday маселелерди адамдар өздөрү эле оюнан чыгаруу мүмкүн эмес болгондуктан, өзү бирөө эле келип 3 күн, 10 күн деп айтып коюу мүмкүн эмес болгондуктан, бул хадистер достоверный, биз буларга амал кылабыз деп айтат экенбиз кыздар. Демек, аял кишинин хайызынын эң аз мөөнөтү 3 күн экен, эң көп мөөнөтү кыздар 10 күн экен. Бул жерде айтып атат: "Ва ма нақасу ан ақаллихи ва ма зада ала аксарихи ва ма тарахул хамилу истихадатун." Эми ошол жогоруда айтып кеткендей 3 күндөн аз келе турган болсо, 2 күн эле келип калса, же 1 күн эле келип калса, же болбосо 1 күндүн жарым эле келип калса, же болбосо 10 күндөн ашып кетип 11-чи күнү, 12-чи күнү, 13-чү келе турган болсо, же болбосо аял киши боюнда бар кезинде кан көрө турган болсо, бунун баары истихаза каны болуп эсептелинет экен кыздар. 10 күн көргөн кан бул айыз, 11-чи, 12-чи, 13-чү көргөн кан бул истихаза каны. Истихаза деген эмне кыздар? Истихаза деген бул аял кишинин жатын авратынан чыгат, бирок жатынынан эмес, маткадан чыкпайт. Бул тамырдан чыгуучу кандар. Бул оорулуу кандар. Мисалы, кан басымдуулук болуп, кандай бир башка нарушениялар болуп, аялдын организминен тамырдан чыгуучу канды истихаза деп коет экенбиз. Ал эми айыз бул именно маткадан чыгуучу кан. Ошол себептен аял киши боюнда бар кезинде анын маткасы бала менен алек болгондуктан, ичинде бала бар болгондуктан аял киши айыз көрбөйт. Эгерде кан келе турган болсо, ал оорулуу кан экен деп билебиз кыздар. Истихазаны билип алдык, иншалла. Эми ушул истихаза болгон аял, айыз эмес, истихаза болгон аял кандай ибадат кылат десе, ал ва хуа ла ямнау саума ва ла салата ва ла ватха. Истихаза көргөн аял намазын толугу менен окуп берет, орозосун толугу менен кармап берет, ошондой эле жолдошу менен жыныстык катнашка толугу менен бара алат кыздар. Мисалы, хайыз учурунда андай нерселер болбойт. Бирок эгер истихаза каны келип аткан болсо, оорулуу кан, анда ошол нерселердин баарын кылат экен кыздар. Ва ма тарахул мар'ата мин алвани фи муддати хайдиха хайдун. Эми кыздар, бул жерде айтылып атат, хайыз мөөнөтүндө, мисалы, эки кандын ортосунда деп койсок болот. Хайыз башталган күндөн баштап акыркы күнүнө чейин, мисалы 10 күн келе турган болсо, ошол башталгандан күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин хайыздын ортосунда кандай гана түстүү кандар келбесин. Кандай гана түстүү кан келбесин, кызыл болобу, күрөң болобу, сары болобу, кочкулуу болобу, ошондой эле бул жерде айтып атат: "Ва тухрул мутахаллилу фил муддатил хайд." Ошондой эле эгерде жана 10 күндүк периодтун ичинде канча бир күнү таптакыр эле таза болсо, мисалы айта турган болсок, менин хайызым 4 күн келди, кан толугу менен анын 5-6 күнү таптаза болду. Бир да тамчы кан келген жок. Хайызым бүтүп калгандай эле болду. Анан кайра 7-чү күнү келип калды. Анан 8-чү күн келип, ошентип уланып кетти. Эми ошол ортодо 2 күн таптаза болду. Ошол хайызбы же хайыз эмеспи десе, ал таза күндөр дагы жана кандай гана сиз өңгөрбөсөңүз, бунун баары хайыз болуп эсептелинет экен. Обычно бардык эле аялдардыкы хайыздын этегинде бүтүп калайын деп атканда хайыздын өңү өзгөрөт, ал азайып күрөң болуп калат, анан аягында саргыш болуп калат. Акыркы күндөрү балким тамчы эле, сары тамчы болуп калышы мүмкүн, же болбосо күрөң полоска эле болуп калышы мүмкүн. Бунун баары ак түстөн башкасынын баары хайыз болуп эсептелинет экен кыздар. Буга далил бар бекен десе, ооба, буга да далил бар экен. Хадистин маанисин айтып кетейин кыздар. Айша энебиздин убактысында, ошол доордо аялдар деген хайыз көргөн учурунда, ошол хайызы этиктеп калганда, алар атайын жанагындай бир ватаны алып, хайыз чыга турган жерге коюп, жана этиктеп калганда өңү да саргарып калат, слабый болуп, ошол түстү атайын ватаны коюп, бир кутучага салып, анан өзүнүн кызматкерлерин жөнөтчү экен Айша энеге. Ушуну көрсөтүп, сурап бер деп, мен хайызым бүттү, бүтө элек намазымды окуймбу же окубаймбы деп атайын жөнөтчү экен. Анан Айша энебиз эмне ошол кутучаны алып көргөндөн кийин анан айтып берчү экен: "Силер эмне жанагындай аппак түстү, гипстей болгон аппак түстү көрмөйүнчө намаз окууңарга болбойт" деп тыйган экен. Демек биз дагы ошондойбуз кыздар.
хайыздын акыркы күндөрүндө кандай гана түстү көрбөңүз, эгерде даже бир аз эле саргыш болсун, болду, ал хайыз болуп эсептелинет. Качан таптаза суюктук чыкканда болду, хайызыңыз бүттү болуп эсептелинет. Бирок исключение кыздар, эгерде сиздин хайызыңыз 10 күн келип, анан 11-чи күнү ошондой сары тамчылар болуп атса, анда уже 11-чи күнү ал хайызга эсеп болбойт, ал уже ашыкча кандар. 11-чи күнү эртең менен болду, 10-чу күнү түнү бүттү, болду, эртең менен гусул аласыңар. Эгерде бирөөнүн хайызы 10 күн келе турган болсо, негизи ар бир аялдын өзүнүн адаты болот. Адаты дегенде, мисалы, аял жашоосунда балагатка жеткенден кийин 4-5 жолу кан көргөндөн кийин эле анын уже адаты пайда болот. Адаты дегенде, мисалы, бирөө 7 күн көрөт, бирөө 10 күн көрүшү мүмкүн, бирөө 6 күн көрүшү мүмкүн, бирөө 3 эле күн көрүшү мүмкүн. Анан айдын кээ биркилери айдын башында, же болбосо ортосунда, же болбосо аягында, бул нерселерди ар бир аял билүүсү өтө маанилүү, өтө зарыл. Себебинде ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Ошол кырдаалда адашып калбаш үчүн биз өтө буга маани беришибиз керек экен, кыздар. Бул тууралуу да сүйлөшөбүз иншалла. Иншалла бул тууралуу түшүнүктүү болду. Андан кийин айтып атат: "Ва хуа ясқиту анил хайди солата аслан ва юхриму алейха сауму". Эми аял киши хайыз көрүп жатканда эмне нерселерди кылуусу таптакыр болбойт, кыздар. Эмне нерселер аял кишиге запретный десе, аял киши намаз окуганга болбойт. Ошондой эле орозо кармоо аял кишиге харам. Даже кээ биркилер мен такыбамын, мен окуй берем деген нерсе болбойт. Аллах Таала буну өзү запрет кылган. Хайыз көрүп аткан аял, нифас көрүп аткан аял намаз окубайт, ошондой эле орозо тутпайт, кыздар. Бул тууралуу да көптөгөн хадистер келген, кыздар. Ошондой эле эми хайыз келген учурда биз намаздарыбызды окубайбыз. Ошол казаларды, мисалы, намаз окулбай калган намаздардын казасын окуп беребизби, же окуп бербейбизби? Орозо учурунда окуп алган намаздарыбыздын казасын окуп беребизби десе, намаздарыбыздын казасын окуп бербейт экенбиз, кыздар. Эмне себептен? Себебинде биз ай сайын, эгерде хайызыбыз 10 күндөн, 7 күндөн келе турган болсо, анын баарын чогултуп улам казасын окуй берүү өтө кыйынчылык болушу мүмкүн аял киши үчүн, машакаттык болушу мүмкүн. Ошондуктан аял кишиге жеңилдетүү болуп, аял киши намаздарынын казасын окуп бербейт. Ал эми орозонун, Рамазан айында келген орозонун казасын сөзсүз түрдө окуп берет, кыздар. Эмнеге дегенде, себеби дегенде Рамазан айы бир жылда бир эле жолу келет. Эми ал көп болсо 10 күндү тутуп берүү оңой эле болот. Ошондой эле нифас көргөн аял, кыздар. Нифас көргөн аял намаздардын казасын окуп бербейт, бирок эгерде Рамазан айына түшүп келип кала турган болсо, канча күнү түш келсе дагы ошончо күнүн тутуп берет орозосун, кыздар. Бул түшүнүктүү болду. Андан кийин, кыздар, ушул тууралуу далил айта кетейин, кыздар. Далилге бул деген Айша энебиз менен болгон окуя экен, кыздар. Окуя дагы эмес, Муаза деген аял болуп экен. Муаза деген аял Айша энебизге барып сурайт экен: эмне себептен аял киши намаздардын казасын окуп бербейт айыз көргөндө, ал эми орозосун казасын окуп берет деп ушундай бир суроо берген экен. Ошол кезде бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткен кези болот экен. Айша энебиздин доору болуп калат экен. Ошол кезде фитналар болгон заман экен. Фитна дегенде, мисалы, азыр деле андай фитналар көп. Аллах Тааланын Куранына гана баш ийген, бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өкүмдөрүнө баш ийбеген бир адамдар бар болчу экен. Алар Харуриялар деп аталчу экен. Алардын ошол чыккан жерлери Харури деген шаар болгон экен. Ошондуктан алар Харури деп аталып калган экен. Ошол анан Айша энебиз ушундай суроо келгенде дароо сурай калат экен: эмне сен аны сурап атасың, сен эмне Харуриясыңбы деп. Себеби дегенде Айша энебиз биринчи жооп берерден мурда билип алгысы келди. Ким менден суроо сурап атат, мен ага кандай жооп берейин деп. Анан аял айтат экен: жок, мен жөн эле сурап атам дегенде, Айша энебиз айтат экен: биз ушундай айыз көргөн учурда намаздарыбыздын казасын окуп берүүгө буйрулбайт элек, ал эми орозонун казасын кайрадан тутуп берүүгө буйрулат элек деп айтат экен Айша энебиз. Биз дегенден максат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайлары, кыздары жана сахабия аялдар тууралуу болуп жатат, кыздар. Бул далилде жазып алыңыздар иншалла. Андан кийин, кыздар,
дагы кайсыл нерсени айыз учурунда кылган болбойт десе, ваяхрому ватхуха. Эгерде аял киши хайыз көрүп жаткан болсо, же болбосо нифас көрүп жаткан болсо, кыздар нифас тууралуу да анан өтөбүз. Аял киши жолдошу менен таптакыр жакындык кылууга болбойт. Бул харам иш болот. Кандай эле мисалы зинакорлук, же болбосо паракорлук, ушактоо, кишини тоноо, өлтүрүү кандай күнөө болсо, чоң күнөө болсо, аял киши хайыз көрүп турган учурунда аны менен кошулуу бул да ошончолук чоң күнөө болуп эсептелинет. Себеби Аллах субхана тааля өзү Куранда бул нерседен тыйган. Буга далил Аллах субхана тааля Бакара сүрөсүнүн 222 аятында айтат экен: "Стагзибилла ва ла тaqrabухунна хатта ятхурухунна". Алар тазаланмайынча аларга жакындабагыла деп Аллах таала өзү тыят экен. Ошол аят себептүү бунун күнөөсү өтө чоң болуп эсептелинет экен, кыздар. Бул нерсеге эч бир убакта барбашыбыз керек экен. Бирок эгерде ошол нерсеге барып кое турган болсо, шайтан алейхиланы азгырып, же болбосо жаштык кылып, же билбестен, балким ошол нерсеге бара турган болсо, анда эмне кылыш керек дегенде, бул жерде мисалы Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхудан сурашканда, ал айтат экен: Астагфируллаху ва ла тагут. Аллах таалага истигфар келтирсин жана ошол нерсеге кайра кайтпасын. Демек биз тобо кылышыбыз керек экен, кечирим сурашыбыз керек экен, ошол нерсеге кайрадан кайтпообузга сөз беришибиз керек экен, кыздар. Ошондой эле, кыздар, ва юстахабу ан ятасаттака би динарин ва нисфи динар. Ошол нерсе, ошол күнөөнү кылып койгондугубуз үчүн кафарат катары, кафарат деп айтылбайт, бирок кафарат катары, то есть ошол күнөөнү жуу үчүн биз садака беришибиз керек экен. Садаканын өлчөмү 1 динар, же болбосо 1 динардын жарымы болот экен. Ал кандай эсептейбиз десе, эгерде хайыз жаңы башталып аткан жана кан өтө күчтүү маалында, көп келип аткан маалында кошула турган болсо, анда толук 1 динар садака берилет экен. Эгерде этектеп калган болсо хайыз, анда жарым динар берилет экен. Динардын өлчөмүн айта турган болсок, азыркы акча менен бир 5000-6000 сом болушу мүмкүн, бирок точно эмес, кыздар, муну такташ керек. Приблизительно ошондой акчаны садака катары бериш керек, кыздар. Эгерде ошондой иш болуп кете турган болсо, кыздар. Эми макул кошулган болбойт дедик, эркек киши аял заты менен кошулган болбойт дедик хайыз учурунда. Бирок эркек кишиге эмнеси менен колдонууга болот экен хайыз учурунда? Өпсө болобу, кучактаса болобу, башка бир нерселерди кылса болобу десе, ваястамтиу биха ма фауқал изари. Изар деген нерсе бар, кыздар. Изар деген бул шым, бирок бул изар киндик менен тисени эле жаба турган шым. Бермуда сыяктуу. Киндик менен тисеге чейин болот. Узун эмес. Шым дейин десең, узун эмес да. Бермуда сыяктуу болуп калат. Эми бул жерде айтып атат, ошол изардан өйдө жагын баары адал болот экен эркек кишиге. Изардан өйдө, демек киндиктен өйдө жагын баары эркек кишиге адал болот экен. Буга далилдер барбы десе, буга далилдер бар экен. Лиқаули ибн Умар: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض قال ما فوق الإزار. Ибн Умар радиаллаху анху сурайт экен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: аял киши айыз көрүп турган учурда эркек кишиге эмнеси, аялдын эмнеси адал болот дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен: изардан өйдөңкү жагын баары адал болот дейт экен. Башкача айтканда, ошо көкүрөгү, колдору, бети, өпсө, бунун баары боло берет экен, бирок изардан ылдый жагы таптакыр болбойт экен. Киндиктен тисеге чейин санын вообще тийгенге болбойт экен. Бул арам болот экен. Башка мазхабтарда, мисалы Шафи мазхабында алар болот деп айтышат, кошулган болбойт, бирок мисалы санын кармаса болот деп коюшат. Биздин мазхабта, Ханафи мазхабта болбойт, кыздар. Санын да кармаганга болбойт. Бул арам, күнөө болуп эсептелинет. Ал эми үстүнкү жагы, бул жагы тие берсе болот. Себеби бул тууралуу да хадистер келет. Хадистин мааниси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары ушул айыз көргөн учурда, эгерде пайгамбар ошол айыз көргөн аял менен болуп кала турган болсо, ал аларга изарын, ошо шымын кийгенге буйручу экен. Анан ошентип жатып, бирок үстү жагы пайгамбарыбыздын денесине, аялдардын денесине мынтип тийчү экен да. То есть бул далил ошол изардан үстүнкү жагы адал болот экендигине, ал эми астыңкы жагы жабык болуп туруш керек экен, кыздар, иншалла. Түшүнүктүү болду. Эми дейт,
качан кайсыл учурда кошулса болот. Хайыз бүткөндөн кийин кайсыл учурда эркек киши аялы менен кошула алат. Бул жерде айтып атат: "Ва ин инқота адамуха ли аколли мин 10 айямин лам яжуз ватхуха хатта тагтасила." Кайсыл учурда кошула алат десе, аял кишинин хайызы 10 күнгө чейин эле бүтө турган болсо, мисалы 7 күндө бүттү деп коелу. 7 күн түн болгондо эртең менен бүттү, тазарды. Ошол учурда эркек киши дароо кошула алабы аял менен десе, жок, болбойт экен. Ал аял гусул толук алмайынча болбойт экен, кыздар. Бирок исключение бул жерде айтып атат: "Ауямди алейха вакту солат." Эгерде такыр эле чыдабай барат, же башка бир нерсе болсо, анда эмне кылат экен? Ошол аялга бир намаздын убакытчалык мөөнөт берет экен. Бир намаздын убактысын, же болбосо ошол аял жуунуп, тазаланып, анан намазга Аллаху акбар деп кол какканчалык убакыт берет экен. Ал аял тазаланбаса дагы, бирок ошол жууну тазалоо мөөнөтүн бериш керек экен. Эмнеге дегенде, себеби дегенде, ал аялдын хайызы 7 күн эле келди, балким ал тазалык көрүп кайра айызы келип калышы мүмкүн. Ошол нерсе болуп калбаш үчүн, балким дароо кошулуп салып, анан кийин хайызы келип калса күнөөкөр болуп калат, Ошол себептен ошондой нерсе болуп калбасын деп, ошол убакыт берилиш керек экен. Бирок эң жакшысы бул аял киши жуунуп, толук тазаланып, уверена болгондо, хайыз бүттүү болгондо, анан кошулуусу жакшы болуп эсептелинет экен. Бирок эгерде аял кишинин хайызы 10 күн толук келсе, биз билебиз 10 күндөн ашык хайыз келбейт, 10 күн бул максимум. 10 күн толук келе турган болсо, анда гусул албаса деле, эртеси 11-күн болду, ошол күндө эле кошула берсе болот, гусул албаса деле. Себеби алар уже билет, bundan кийин уже хайыз келбейт экени, аял толугу менен тазарды деп билет. Бул кыздар биз айттык, хайыз менен аялдын жанагындай жаман нерселери, ар кандай инфекциялар, бактериялар чыгат дедик. Демек, бул ошол себептен медицина жагынан караганда дагы эркек үчүн өтө зыян болуп калышы мүмкүн. Ошол ар кандай оорулары, балким аял кишиге кереги жок болгон оорулары эркек кишиге жугуп калышы мүмкүн, ыктымал. Аллах Таала жөндөн жөн эле бул нерсени бизге тыйып койгон жок. Аллах Таала бизди сактоо үчүн тыйып койду турабы. Бирок кыздар, бул жерде айтылып атпайбы? Аял киши намаз окубайт, мисалы азыр келет, намаз окубайт деп айттык уже. Намаз окубайт, башка нерселерди кылбайт, кошулуу болбойт. Аял киши кирби деген сөз пайда болот. Жок, албетте аял киши кир эмес. Анын бир гана ошол чыгуучу кан эле нажас болуп эсептелинет, бирок башка нерселери, колу, буту, денеси баары таза болуп эсептелинет. Эгерде аял тамак жасай турган болсо, башка нерселерди кыла турган болсо, бунун баары таза. Эч убакта бирөө мисалы айыз экен, тамак жасады жебейм деген нерсе болбош керек. Айыз көргөн аял таптаза, ал айызы колунда эмес деген дагы хадистер бар, кыздар. Иншалла бул да түшүнүктүү болду. Ва акол эми дагы бир нерсе, кыздар. Айыз аял, ошондой эле нифас аял дагы эмне нерсе кылганды болбойт. Айыз көргөн аял жана нифас көргөн аял ошондой эле жунуп болгон, жыныстык катнаштан кийин жуна элек, кусула элек адам мечитке кирүүгө тыюу салынат экен, кыздар. Алар мечитке кире албайт экен, таптакыр күнөө болот экен. Эмнеге дегенде буга да далил бар экен. Хадистин мааниси, кыздар, күндөрдүн бир күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнө кайтып барат экен. Бир сапардан үйүнө кайтып барса, сахабалар мечитке ушундай, ал кезде, кыздар, мечит болсо, ошо азыр Мединадагы мечит болсо, сахабалардын үйлөрү жанында эле болгон, тегерет эле болгон. Анан алар деген мечитке ар бирөөсү өзүнүн үйүнөн мечитке кирүүчү эшиктерди куруп алышкан экен да. Ошондо алар үйүндө жатып эле, мисалы, азан чыга турган болсо, дароо эле мечитке кирип кетчү экен да. Мынтип проходной сыяктуу болуп калыптыр мечитчи. Аял киши деле өтө турган, эркек киши деле өтө турган болуп калыптыр. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол нерсе аябай жаман көрүнүп, анан айтат экен: "Бул эшиктердин баарын жоготкула, алып салгыла, жаап салгыла" дейт экен да, кетип калат экен. Ошол кезде сахабалар угушпай коет экен, алар үмүттөнүп калат экен. Балким Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү мансух болуп калат, мансух деген өчүрүлүп калат. Балким Аллах Таала сахабаларды аяп дагы бир башка вахий түшүрүп калат. Бизге уруксат болгон вахий түшүп калат, эшиктерди жаппай эле кой деген деп. Себеби дегенде мурда ошондой сахабалардын көңүлүн көтөргөн бир вахийлер түшүп турчу экен.
Ошол себептен алар эмне күтүп калат экен, жаппай коет экен эшиктерин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра түшкөндөн кийин караса, эшиктер дагы деле эшиктери ачык болгон эшиктери ачык турганын көрүп пайгамбарыбыз айтат экен, эмнеге эшиктерди жапкан жоксуңар, мен силерге жапкыла дебедимби деп, анан айтат экен, жунуп болгон адам жана айыз болгон адамды мечитке кирүүсүн арам кылдым дейт экен. Көрдүңүздөрбү, жунуп болгон адам, аял киши болобу, эркек киши болобу, жана айыз көргөн адам мечитке кирүүсү арам кылдым деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен. Ошондуктан биз хайыз учурунда, нифас учурунда жана жунуп абалыбызда эч убакта мечитке киргенибиз болбойт экен, кыздар. Ушул маселе аялдарга мындай учурда дагы тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Мисалы, эгерде мен ажылыкка барууну кааласам, ажылыкка барганда мен таваф кылганы барам, туурабы? Таваф кылуу бул фарз болуп эсептелет, Каабаны таваф кылуу. Ошол учурда айызым келип калса, эмне кылам? Мен таваф кыла аламбы десем, жок, таваф кыла албайбыз. Эгерде айыз келип кала турган болсо, себеби дегенде Кааба мечиттин ичинде болгондуктан. Негизи ажылыктын 3 фарзы бар, кыздар. Бул эмне? Таваф кылуу, Арафатка чыгуу, анан ихрам кийүү. Арафат тоосуна чыга алат, айыз көргөн аял чыга алат, Ихрам бул эркектер үчүн. Ал эми таваф кылуу айыз көрүп аткан болсом болбой калат, мен үчүн болбой калат. Бирок кыздар ушул нерсени алдын алса болот экен. Кандай десем, мисалы мен ажылыкка баратам, элестетиңиздер, өмүрүмдө бир жолу баратам, анан ошол учурда айыз учуру келип кала турган болсо, мен Кабаны көрбөй калчудай болот эми. Кабаны көргүм келип атат. Ошондуктан мен эмне кылам? Ошол нерсени алдын алам дагы, атайын дарылар болот, хайызды токтото турган. Бул албетте адамдын ден соолугуна зыян болушу мүмкүн, аял кишинин ден соолугуна гормондорун буза турган дары болуп атат, бирок баары бир жолу колдонсо ошол нерсеге уруксат берилет экен. Ал дарынын ичи менен хайыз өз мөөнөтүндө келбей кеч калышы мүмкүн, бирок ал 100% эмес, кеч калышы мүмкүн экен, кыздар. Ошондой нерсе кылсак болот экен, же болбосо эгерде ошол учурда мен мисалы Кабанын жанына келдим, мен хайызым келмек, бирок келе элек ошол учурда мен жатынга жанагындай тампон же болбосо вата, ошол канды чыгарбоочу бир нерсени салып кое турган болсом, эгерде ошол канды көрө элек болсом, салып койсом, таваф кылып жүргөндө кан келе турган болсо, бирок мен аны көргөн жокмун, ошол учурда таваф кылып бүтсөм болот экен. Бирок эгерде уже келип чыккан канды көрүп туруп анан тампонду салып алып барсам, анда уже болбойт. Анда уже 100% хайызым келди, анда уже болбойт. Берки учурда болсо мен айызымды көрө элек болчумун, аны тосуп койдум. Эгер келсе дагы мен ал жөнүндө билбегендиктен ошол учурда уруксат берилет деп биздин алымдар айтат, кыздар. Бул түшүнүктүү болду, иншалла. Эгерде мечитте жүргөндө хайыз келип кала турган болсо, кокус, эмне кылабыз десек, кыздар, ошол дароо ошол жерден кеткенге шашабыз, бирок кетерден мурда таяммум ала калат экенбиз. Таяммум ала калат экенбиз, жок дегенде эмне таяммум болсун деп таяммум ала калып, анан дароо чыкканга шашылат экенбиз, кыздар. Ошондой эле айыз көргөн, нифас көргөн жунуп киши эмне кыла албайт десе, бул Курани Каримди кармай албайт, кыздар. Курани Каримди, мусхафты, өзүн арабчасын кармай албайт, даже жатка окуй албайт, дагы жатка айтып окуй албайт, жана китептен да окуй албайт. Курани Каримди вообще окуй албайт. Кармаганга да болбойт. Жунупка дагы, хайызга дагы, нифаска дагы. Аллах Таала өзү буну тыйып койгон, ошондуктан бизге болбойт. Жунуп эми бул кир болгондуктан, аял кишинин жанагындай каны келип аткандыктан, кыздар. Бирок ушул адамдар даратсыз адамдар кошулуп, ушул 4 адам, даратсыз адам, хайыз, нифас жана жунуп болгон адам Куранды кармай алат. Кайсы учурда? Эгерде Курандын тышы болсо, кыздар. Мисалы, бул китеп өзүнүн мынакей тышы. Мындан тышкары бунун мол тышы бар, обложкасы. Бирок мындай эмес, калың обложка боло турган болсо, өзүнүн обложкасынан тышкары болсо, жанагындай барсетка сыяктуу, кожаный, калың обложкасы болсо, ошол нерсе менен кармаганга уруксат берилет экен. Хайыз болсо да, жунуп болсо дагы, бирок этият болуш керек, кыздар. Эгерде уверенный болсок, анда ошону кармаганга уруксат берилет экен. Ал эми хайыз учурунда, же нифас учурунда биз монтип жең менен Куранды кармаганга уруксат берилеби десе, жок, берилбейт, кыздар. Бул макрух тахрими болот. Эмнеге дегенде, биздин жеңибиз биздин эле денебиздин бир бөлүгү болуп калат. Ошондуктан биз кармаганга уруксат берилбейт экен, кыздар. Эми, кыздар,
وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره. Эки айыздын ортосундагы эң аз мөөнөтү канча? Эки айыздын ортосу дегенде кыздар, мисалы азыр декабрь айында мен хайыз көрдүм, эми январь айында хайыз көрөм. Ушул эки айыздын ортосундагы эң аз мөөнөтү канча десе, 15 күн экен кыздар. Эң аз мөөнөтү. Бул минимальный, андан аз болушу мүмкүн эмес. Эң көп мөөнөтүнө чек жок экен кыздар. Чек жок, ал 1 ай болушу мүмкүн, 2 ай, 3 ай, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, буга чек жок экен кыздар. Мисал айта турган болсом кыздар, мисалы менин декабрь айында биринде хайызым келди, 10-уна чейин созулду, 10-унда хайызым бүттү, анан декабрдын 25-inde кайра каным келди. 15 күн ортосунда барбы? Бар. Демек 25-inde келген каным бул хайыз болуп эсептелине берет. Эгер ортодо 15 эле күн болгон болсо, демек эмки келген каны ал хайыз болуп эсептеле берет экен. Эгерде менин хайызым 10-унда бүттү, анан 20-сында кайра кан келди. Ортодо 10 эле күн болуп калды. Ал уже хайыз болуп эсептелинбей, 20-сында келген кан, ал уже истихаза, оорулуу кан болуп калат. Качан ал истихаза эгер уланып, 1, 2, 3, 4, 25-не чейин уланып, анан 26-27-сине кеткенде, мына ошол 2 күн хайыз болуп эсептелинет, ага чейинки келген кандар ашыкча, оорулуу кандар болуп эсептелинет кыздар. Бул иншалла түшүнүктүү болду. Бул кыздар иншалла бул нерсеге да далилдери бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыскача айтып кеткен экен, аял кишинин хайыз мөөнөтүнүн эң эле аз мөөнөтү бул кечиресиздер кыздар, башканы айтып атам окшойт. Башканы айтып кеттим. Бул нерсеге далил жазылбаган экен кыздар. Мынакей кыздар, бул хайыз тууралуу кыскача сиздерге маалымат болду. Эми азыр үзүр ээлери тууралуу болот кыздар. Үзүр ээлери деген кимдер? Үзүр ээлери кимдер десе, уал мустахадату дейт. Истихаза көргөн аял. Биз азыр эле айтып кеттик, айызы 10 күндөн ашып кете турган болсо, же болбосо айызы келбей турган эле бир учурда кан келе турган болсо, же болбосо 3 күнгө жетпей кан келе турган болсо, же боюнда барда келе турган кан болсо, бунун баары истихаза, оорулуу кан болуп эсептелет экен. Мына истихаза көргөн аял, уаман бихи саласул баули. Эгерде бир адамдын заарасы токтобой кала турган болсо, мисалы бирөө цистит болуп аткан болсо, же болбосо эркек кишилер простатит болуп аткан болсо, бул нерсе өтө күчтүү оору болсо, мисалы жөн эле цистит эмес, ал күчөп кетип басып тургандай эле жанагы заара чыга турган болсо, же болбосо эгерде бирөө больницада жатат, билесиздер, больницада жатканда, катуу ооруп жатканда аларга жанагындай трубочка коюп коет, алардын заарасы өзүнөн өзү эле чыга берет, алар өздөрү контролдой калат. Ошондой учур боло турган болсо, ошол заарасы улам эле тамчылай бере турган болсо, мына ошол адам үзүрлүү болуп эсептелет экен. Ошондой эле ичи өтө турган болсо, ушундай болуп калышы мүмкүн. 1 күн кечке, 2 күн кечке кандай бир бактериялардан улам ичи өтүшү мүмкүн. Ичи өткөнү такыр токтобой кала турган болсо, аябай өтө турган болсо, ошондой эле ичине жел толуп, ошол жели улам чыга бере турган болсо кыздар. Мындай нерселер да кездешет кыздар, мындай адамдар дагы бар. Ичине улам жел толу берип, ошол желди токтото албай калган да кыздар бар. Бул ар кандай себептер менен болушу мүмкүн. Балким төрөттөн кийин, балким ичинен кандай бир нарушениялар болгондон, ушинтип жели токтобой кала турган болсо, улам эле чыга бере турган болсо, бул да үзүрлүү адам болуп калат экен. Эгерде мурдунан улам эле кан ага бере турган болсо, токтобой эле, ошондой да оорулар бар. Мисалы лейкемия сыяктуу башка ушундай, Кудай сактасын, ушундай оорулар бар. Улам эле мурда ага берет, өзүнөн өзү эле ага берет. Намазда турсаңыз деле, башка амал кылып атсаңыз деле ал агып кетиши мүмкүн. Ушундай учур боло турган болсо, вал журху аллази ла ярqa ятаваддаун ли вакти кулли салатин дейт. Ошондой эле бир жара бар болсо адамдын денесинде, ошол жарасы былжырап турса, ошол жарадан улам эле кан агып атса, же болбосо ириң агып атса, кургатсаң деле ал не жанагынтип ириңдеп кетет. Улам эле ириң ага берсе, то есть үзүрлүү адам ким экен кыздар? Анын үзүрү
дайыма ага турган болсо, улам ага турган болсо, токтобостон ага бере турган болсо, балким ал канча бир мөөнөткө токтошу мүмкүн, бирок эмне биз билбестен эле дараталык намазга турганда эле ал агып кетиши мүмкүн, чыгып кетиши мүмкүн. Ушундай сыяктуу боло турган болсо, биз үзүрлүү болуп калабыз. Же болбосо истихаза көргөн аял, ал өзү каалабаса деле каны келип атат, бирок намазын окуш керек, орозосун тутуш керек, ошондой сыяктуу кыздар. Эми ушул адамдар үзүр ээлери кандай намаз окуйт десе, булар кадимкидей эле намаз окуйт, дарат алып, бирок ар бир намазына өзүнчө дарат алып окуйт экен кыздар. Мисалы, мен азыр үзүрлүү боло турган болсом, 5 намазга дарат алдым, намазымды окудум. Ошол даратым менен канча кааласам намазымды окуй беремин, бирок эмки намаз келгенге чейин гана, ушул 5 намаздын убактысы бүткөнгө чейин гана, асыр намазынын убактысы башталары менен болду. Менин жанагы даратым батыл болду, жок болду. Эми ушул үзүр болгонун кантип билет кыздар? Үзүр болгону, мисалы, бир аз мурдум канаса эле үзүр болуп калбайм, же болбосо бир аз каным кетип аткан, дагы башка бир үзүрүм болуп атса, сразу эле дароо эле үзүрлүү болуп калбайм. Буну да эсептеш керек экен. Мисалы айта турган болсок, менин мурдум канап атат. Менин мурдум канап баштады 5 намазында. Мен 5 намазын дароо окубай турамын. Себеби дегенде канап атат, кантип окуйм? Мен күтөмүн асырга чейин. Мисалы, 5 намазы 1-де болсо, асыры 5-те болсо, мен асырга чейин күтөмүн. 4:50 болгондо, 5-ке 10 мүнөт калганда кыздар дарат аламын, намаз окуйм, 5 намазын окуйм. То есть почти асырга чейин күтүп, 10 мүнөт калганда дарат алып намаз окуйм. Мен үзүрүм токтой элек, эмне кылам, мен дагы күтөмүн. Асыр намазы убактысы келди, бирок мен асырды окубаймын. Шамга чейин, мисалы, шам 7-де боло турган болсо, 7-ге 10 мүнөт калганда мен асыр намазымды окуймун. Ошол кезде дагы мен үзүрүм токтобосо, дагы деле каным агып аткан болсо, анда болду, мен үзүрлүү болуп эсептелем. Ар бир үзүрдү ушинтип эсептейсиңер. Эгерде жел чыгып аткан болобу, же болбосо ичип өтүп аткан болобу, же болбосо каны чыгып аткан болобу, любой ситуацияда үзүрлүү болуш үчүн ушул 2 мөөнөттөн аша турган болсо, каны же башка үзүрү, ошондо анан үзүрлүү болуп эсептелинет. Дагы кийинки намаздарын өз убактысында эле окуйт, бирок ар бир намазына эмне дарат алып, даратын жаңылап анан окуп турат кыздар. Бирок ошол дараты менен, бир алган дараты менен канча кааласа намаз окуйм. Эмки намазга чейин, кааласам намаздарымды, кааласам каза намаздарымды окуйм, кааласам Куран окуйм, дарат важип болгон амалдардын баарын мен кыла берет экенмин кыздар. Ошондой эле кыздар, وإذا زاد الدم على 10 ولها عادة فالزايد على عادتها استحادة وإذا بلغت مستحادة فحيدتهما 10 من كل شهر والباقي استحادة. Эми кыздар, ушундай да учур болуп калышы мүмкүн. Мен алдыда айтып кеттим, ар бир адамдын адаты болот, ар бир аялдын адаты болот. Сиздин балаатка жеткенден кийин эле канча бир күн хайыз көрө турган болсоңуз, сиздин адатыңыз уже болуп калды. Сиз уже билесиз, мен монча күн хайызым келет, ал сиздин адатыңыз бойдон кала берет. Айдын башында келет же ортосунда келет деп. Бирок ушундай учур болуп калышы мүмкүн. Бир кыз, мисалы, жаңы балагатка жетип, балагатка жеткенден кийин анын каны токтобой калды. Ушундай эле келип атат, 1 ай келип атат, 2 ай келип атат. Эми кантип эсептейт? Ал уже 9 жашка жетти, ушинтип каны токтобой эле келип атат. Ошол учурда кандай эсептейт десе, анын жанагындай адаты жок болгондуктан, мисалы, адаты болсо биз жок дегенде болжолдомокпуз. Бунун адаты жок болгондуктан, ал 1 ай каны келе турган болсо, алгачкы 10 күнүн хайыз деп эсептейт экен, андан кийинки 20 күнүн истихаза деп, оорулук кан деп эсептей берет экен. Ошентип канча ай келсе дагы ошентип кете берет экен кыздар. 10 күн намаз окубай, 10 күн 20 күнүн намаз окуп кадимкидей кете берет экен. Эгерде ушундай бир случай болуп калса кыздар, мисалы, адаты бар эле, мисалы, 5 жылдан бери, балагатка жеткенине 5 жыл болду, адатын жакшы эле билет, бирок ошол аялдын туруп эле нарушениясы болуп, анан каны токтобой калды. 1 ай бою келип атат, 1 ай келип атат, 2 ай келип атат. Анан ошону кантип эсептейт десе, биз адатына кайтабыз. Эгер адаты эсинде жок болсо кыздар,
анда божомолдош керек ал аял. Примерно билиш керек. Айдын башында келчү эле же айдын ортосунда келчү эле же болбосо аягында келчү эле. Анан примерно канча күн келчү эле, 7 күн келе, 10 күн келе, примерно санын биле турган болсо, анда биз божомолдойбуз. Айдын ортосу десе, анда айдын башында 10 күнүн истихаза, ортосунда 10 күнүн хайыз, андан кийинки калган 10 күнүн эмне истихаза деп ошентип эсептейбиз. Же болбосо наоборот, ошол өзүнүн күнөөнү кайсыга үстөмдүк кылса, ошого жараша биз божомолдойбуз. Бирок кыздар, эгерде кандай бир причина менен аял киши өзүнүн адатын билбесе, вообще эле билбесе, кайсыл учурда айызы келет, канча күн келет, айдын башында, ортосунда, эгер такыр билбесе, мисалы акылы кемирээк болсо, же болбосо эсинен чыгып кетти, билбейт. Эмне болду, эми каны келе берди, 1 ай келип атат, 2 ай келип атат, кантип эсептейт. Бул учурда кыздар аныкы уже кыйыныраак болуп калат экен, себеби дегенде ал 1 ай бою хайызы келбегендей болуп эсептелинет. Ал 1 ай бою намазын окуй берет. Бирок ар намазына алымдарыбыздын айтуусу боюнча жаңы гусул алып, анан намаз окуйт экен кыздар. Улам ар бир намазынан гусул алып, анан намаздарын тургузат экен. Анан ай бою хайызы келбегендей, истихаза көрүп аткандай эле ай бою окуй берет экен. Жана бул истихаза деп айтылганы менен күйөөсү менен жыныстык катнашка барбайт экен, болбойт экен. Эмнеге дегенде, балким ал айызы да болуп калышы мүмкүн, билбейт да. Балким айызы болуп калышы мүмкүн, айызы келип аткан болушу мүмкүн, ошондуктан ошондой болуп калат экен. Ошон үчүн кыздар, биз сөзсүз түрдө билишибиз керек экен, биздин адатыбыз кандай, кайсыл айда келет, почти баарынык эле. Балким нарушение болушу мүмкүн төрөгөндөн кийин, бирок төрөгөнгө чейин почти баардык эле айымдардын адаты болот. Айдын бир башында келиши мүмкүн, бир аз жылышы мүмкүн, 5 күнгө, жумага жылышы мүмкүн, бирок ошолорду биз эсептеп турушубуз керек. Себеби дегенде, Аллаху алим кандай учурлар келип калат. Анан акыркы темабыз кыздар, үзүр ээлери түшүнүктүү болду, кыздар, үзүр ээлери кандай намаз окуйт. Эми акыркы темабыз кыздар нифас. Биз бүгүн 3 кан тууралуу өтүп атабыз. Биринчи хайыз, истихаза, анан бул үчүнчү нифас. Нифас деген эмне экен кыздар? Нифас аддамул хориджу акибал виладати. Нифас деген бул аял киши төрөттөн кийин көрүүчү кан экен. Баланы төрөдү, агуучу кан, баладан кийин чыгуучу кан, мына ошол нифас болуп эсептелинет. Вала хадда лиакуллихи. Нифастын эң аз мөөнөтү жок кыздар. Мисалы, биз айызда 3 күндө өтпөйбүзбү, 3 күн бунун эң аз мөөнөтү жок. Ал 1 күн келеби, 2 күн келеби, ага чек жок экен эң аз мөөнөтүнө. Ва аксаруху 40 яуман. Нифастын эң эле көп мөөнөтү бул 40 күн экен. Нифас 40 күндөн ашык келе турган болсо, кыздар, анда уже эмне, ал нифас болбойт, ал ашыкча оорулуу истихаза каны болуп кете берет. 40 күнгө чейин токтой турган болсо, мисалы 30 деп токтойт, 20 күн деп токтосо дароо ошол жерден гусул алып намазын уланта берет. Бул хайыз маселеси сыяктуу эле кыздар, нифастагы. Эгерде мисалы 20 күн келди нифас, андан кийин 2-3 күн тазалык көрүп, анан кайра кан келе турган болсо, ал деле нифаска кете берет. Обычно кыздар нифастагы адат болот аялдарда. Көп балалуу болгон аялдарда бул да адат катары болуп калат. Мисалы, биринчи баласына 40 күн келе турган болсо, экинчи баласына деле ошондой келет, үчүнчү баласына деле ошондой келет. Же болбосо 30 күн келе турган болсо, экинчи баласында деле ошондой келиши ыктымал. Бирок эгерде адаты жок болсо, мисалы, анда 40 күн ровно эсептейт, 40 күндөн ашыкчасы болду уже нифас, истихаза болуп эсептелинет. 40 күндөн ылдыйсынын баары, туура эмес айтып койдум, ошо 40 күндүн ичин баары нифас, 40 күндөн ашыкчасынын баары истихаза болуп кете берет кыздар. Фаинлам якуну лаха, буну айттык. Ва нифас фит тауамина акибал аули дейт. Эми ушундай учур болуп калышы мүмкүн кыздар. Аял киши эгиз төрөйт, эгизди төрөй турган болсо, кайсыл баладан кийинки келген кан нифас болуп эсептелинет десе, биринчи бала чыгар менен эле нифас көргөн болуп эсептелине берет экен. Себеби дегенде кээде ушундай учур болуп калат, жана экинчи бала бир аз кечирээк чыгып калышы мүмкүн. Эми ошол экинчи баладан кийинби же биринчи баладан кийинби, ортодо промежуток көбүрөөк болуп кала турган болсо, ошол учурда кандай амалдар кылынат, эмне болот?
биринчи баладан кийин эле кан чыктыбы, бул да ошол нифас болуп эсептелине берет экен кыздар. Анан акыркы маселебиз кыздар, вассакту лази истабана ба'ду хулкихи валадун. Эми тилекке каршы кээде ушундай учур болуп калат, бала боюнан түшүп калат. Бала боюнан түшүп калгандан кийин аял киши кан көрөт кадимкидей эле. Эми ошол кан нифаспы же кандай кан десе, эгерде жана бала чоңоюп калган болсо кадимкидей, аны алып чыкканда анын дене мүчөлөрү билинип калган болсо, буттары, колдору чыгып, анда ал кадимкидей эле бала болот. Андан кийин чыгуучу кан нифас болуп эсептелинет. Эгерде жөн эле жанагындай сбуток болсо, 40 күнгө чейин мисалы түшүп кала турган болсо, жөн эле мындай кан эле түшсө, анда нифас болуп эсептелинбейт, анда ал жөн эле оорулуу кан болуп калат. Эгер уже дене мүчөлөрү билинип, кадимкидей бала жана чистка болгондон көрүнөт да, ошол уже билинген болсо, анда болот, ал нифас болуп эсептелинет кыздар. Жана нифас маселесинде кыздар дал эле хайыз маселесинде аял кишиге эмне болбойт болсо, нифас маселесинде да дал ошондой. Жолдошу менен жыныстык катнашка барган болбойт. Эгер 40 күн келсе дагы 40 күн жыныстык катнашка баруусу болбойт. Себеби дегенде нифас каны дагы ал жанагындай кийир кан болуп, балким Аллаху алим, топтолуп турган бир кийир кан болушу мүмкүн, кыздар. Ошондуктан нифас көргөн аялдагы дал эле ошо айыз аял эмне кылбаса, ошонун баарын кылганга уруксат берилбейт, кыздар. Мына ошол биздин бүгүнкү темабыз болду, кыздар. Азыр суроолоруңуздар болсо, суроолоруңуздарга жооп берейин дагы, анан эфирди иншалла аяктайлы. Так, башынан окуп кетейин. Эгер сурооңуздар болсо жазыңыздар. Азыр бир 5 мүнөттө жооп берейин. Assalamu алейкум. Максаты жок яичниктер бар, бирок ай сайын месячный сыяктуу көрүнүш выделение келсе, Куран окуса болобу? Максаты жок яичниктер бар. Максаты жок дегенден баштап, дегендин маани ал иштебейт деген маани, то есть балалуу болууга үмүтүн үзгөн деген маани. Ал бул учурда да караңыздар кыздар, бул учурда жашыңарды карайсыңар. Эгерде жана фатва берилген 50 жаштан кийин боло турган болсо, уже климакс келе турган жаш болсо, анда ал уже 50 жаштан кийинки аял хайыз көрбөйт деп эсептейбиз. Ал аял толугу менен намаз окуй берет кан келсе деле. Ал эми эгерде жаш аял болгон болсо, ал айыз эсеби эле кете берет, кыздар. Себеби анын 50 жашка жете элек кадимкидей эле айыз көрүп аткандай болот. Эң азы 3 күн, эң көп мөөнөтү 10 күн болуп эсептелип кете берет, кыздар. Жок, эчте бар, бирок айыз. Куран окуса болобу деп жазып турсуз. Эгерде айыз келип аткан учурда биз айтып кеттик, намаздагы, Курандагы тыюу салынат. Курандагы намазда окуганга болбойт. Нифас деген сөздү түшүндүрүп кеттик, кыздар. Нифас деген эмне экенин айтып кеттим. Нифас бул төрөттөн кийин келүүчү кан. Нифас деген бул арабча сөз, кыздар. Төрөттөн кийинки келүүчү канды эле биз нифас деп коебуз. Assalamu alaikum. Кыздар, мынакей бир кыз сураптыр. Айжамал сураган окшойт. Бир жолкусунда 1 динарбы же баарын кошуп 1 динар берсе болобу? Эгерде бир нече ирет болсо, дейт кыздар. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, канча болгон болсо ошончо берген жакшыраак, бирок бир жолу болсо дагы берген жакшы болот. Мисалы, орозонун кафаратын айта турган болсок, кыздар, орозо айында эгерде ошентип кошулуп кое турган болсо, же болбосо орозосун күндүз бузуп сала турган болсо, атайлап өздөрү, анын кафараты да бар. Эми ошол кафаратты бергенде канча жолу болсо дагы, мисалы, кафаратты берилекке чейин 2 жолу, 3 жолу атайын бузуп салса орозосун, бир эле кафарат берилет да.
бул жерде дагы ошондой салыштырма кылсак болот. Бул жерде да бир жолу берсеңер болот. Бул негизи мустахаб амалы болуп эсептелинет кыздар. Бирок биз эмне тобо кылабыз, анан ошол тобо кабыл болуш үчүн дагы плюс еще садака беребиз. Бул парз экен деп түшүнүп албагыла кыздар. Бул мустахаб амалы. Бирок өтө мындай катуу айтылган да. Эгер ошондой кыздар болсо, ошол динардын баасын тактап алыңыздар. Мен азыр өзүм мисалы окууну бүткөнүмө бир уже канча 6 жылдай болуп калды. Ошол кезде бир 5.000-6.000 сом деп өткөнбүз. Андан бери уже инфляция болду, балким ал кымбаттады, балким наоборот азайды. Ошондуктан такташ керек. Эфир сакталат иншалла. Меники 3 күн келет, 4-5 күндөрү азырактан келет. 6 күнү токтойт. Кайсы күнү гусул алып намаз окусам болот. Кыздар, айтып кеттик, да бир жолу айтып кетем. Сиздин месячниңиз 6 күн эле келсе, 6-чы күнү прям күтөсүз, до конца күтөсүз. Эгер сиздин адатыңыз 6 күн болсо, андан ашыкча келбесе, ошол 6-чы күнү до конца күтөсүз. Жок дегенде жанагы бир намаз малын күтөсүз, күтүп, такыр эч нерсе келбесе, анда гусулуңузду алып, намазыңызды окуй бересиз. Бирок биз айтып өттүк, арада 6 күнүн арасында болобу, 7 күн арасында болобу, 10 күнүн арасында кандай гана түстө келбесин, сары болобу, күрөң болобу, сары болуп баратып, жок болуп баратып, кайра обильно келип кетеби, бунун баары хайыз болуп эсептелинет, кыздар. Аял кишинин адаты да өзгөрүшү мүмкүн, кыздар. Бул аял кишинин ден соолугуна байланыштуу. Балким төрөттөн кийин өзгөрүп кетиши мүмкүн, көп келип калышы мүмкүн. Ден соолугуна байланыштуу, бул дагы. Мен төрөттөн кийин жел кармай албай калгам, намаз окуп жатканда дагы жел чыгып кетет, кыса албайм. Ошондо менин намазым кандай болот? Мынакей, демек ушундай учур кездешет экен, кыздар. Бул деген толугу менен сиз үзүрлүү болуп каласыз, кыздар. Толугу менен үзүрлүү адам болосуз. Сиз ар намазга дарат аласыз. Бир алган даратыңызды кийинки намазга колдонбойсуз. Ар намазыңызда дарат алып окуй бересиз. Себеби сиз эгерде чындап эле ошол нерсени кетире албасаңыз, балким сиз докторлор менен сүйлөшүп көрүңүз. Эгерде алар хирургический вмешательство кылып, балким жанагындай бир нерсе боло турган болсо, эмне себептен, мисалы, ал дагы асты жагынан болушу мүмкүн, анан арткы жагынан болушу мүмкүн, кыздар. Асты жагынан келген, биз айттык, асты жагынан чыккан жел бул нажас эмес, кыздар. Аял кишинин асты авратынан, жатынан чыккан жел бул нажас эмес, бул сырттан кирип эле кайра чыгуучу жел. Көбүнчө боюн төрөгөн аялдардыкы ошондой кылат. Жана мышцалар бошогондо ошондой болушу мүмкүн да. Эгерде ошондой болсо, асты жагынан чыкса, анда ал такыр даратты бузбайт. Бирок эгерде арткы жагынан боло турган болсо, анда алар албетте даратты бузат. Эгерде чындап кармабай кыйнала турган болсоңуз, анда албетте сиз үзүрлүү болуп эсептелесиз. Намазыңыз, ар бир намазга дарат аласыз. Амин, амин. Алла разы болсун. Намаз окуганда көйнөк сөзсүз узун болуш керекпи? Мен семен чейин халат кийип, шым кийип окуйм. Жок, кыздар, болбойт. Намаз окуганда сөзсүз түрдө узун кийинип алып, жашнакай кийинип алып окушубуз керек, кыздар. Биз намазга баратканда жанагы бир падышага бараткандай эле өзүбүздү элестетишибиз керек. Падышага баратканда, мисалы, жөн эле адамды алып көрөйүн, президентке бара турган болсо, кандай кычыранып кийинип алып барат, үтүктөнүп, ошондой сыяктуу эле. Биз болсо Аллах субханала тааланын алдына баратабыз, кыздар. Аллах тааланын алдына баратабыз. Анан биз халатыбызды кийип албай, жашнакай кийимибизди кийип алып. Мен айта албайм, жашнакай, татнакай кийимибизди кий деп, бирок жок дегенде ошол намазга азыр, альхамдулилля, сонун намазниктер чыгып калды, Жашнакай болгон атайын бир кийимди коюп коюңуз, атайын бир илип коюңуз, атайын жай намазыңызды, кийимиңизди илип коюңуз, намаз учуру келгенде ошону кийип алыңыз, чапан сыяктуу, жашнакай азыр абаялар толтура, ошону кийип алыңыз, жашнакай болуп кийинип алыңыз. Сөзсүз түрдө узун кийилиш керек, кыздар. Кыска кийинген жарабайт. Албетте бул адамдын такыбалыгына жараша, бирок шариятыбыз эмне деп атат? Шариятыбыз аял кишинин дене түзүлүштөрү билбесин деп атат.
Үйдө болобу, сыртта болобу айырмасы жок. Намаз учурунда дагы билинбеш керек, бош болуш керек. Биз окуп жүргөн учурунда даже бизге мисалы чубак устаз сабак берчи да, хадис сабагынан сабак берчи. Биз да устаздан сураган мезгилде ал айткан, бул адамдын такыбалыгына жараша болот деп. Биз айтканбыз, сураганбыз, жанагындай бош шымдар менен намаз окусак болобу депчи. Ал юбка катары кетеби дегенде жок, болбойт деген. Илим алган сайын, адам илим алган сайын, анын иманы жогорулаган сайын биз эмне болбойт деп айтабыз, кыздар, болбойт. Ассаламу алейкум, устаза, мен туалетке сиз айтып кеткендей трубочка менен барам. Туалетке дайым турат, менде трубка намазды кантип окуйм. Намазды окуганда сиз өзөрлөсүз. Намазыңызга, ар намазыңызга даратыңызды аласыз. Сиз орунуңузга жараша окуйсуз. Эгерде сиз басып тура ала турган деңгээлиңиз болсо, анда кадимки эле дарат алып келесиз дагы. Эгерде инстинжа кылганга кудуретиңиз жетпесе, баары бир деле колуңуздан келишинче ошол истинжа кылганга аракет кыласыз. Эгерде мисалы чоң ажатка бара турган болсоңуз, сөзсүз түрдө инстинжа кыласыз. Эгерде кудуретиңиз жетпесе, анда дагы жеңилдиктер болот. Албетте кыздар, ооруга жараша ар кайсы жерде өзүнө жараша жеңилдик болот. Сиз ар намазыңызга дарат аласыз. Айтып кеттим, ар намазга дарат аласыз дагы. Ошол бир дарат менен, бир намаздын убакытчалык дарат менен, эгер даратыңызды бузбасаңыз, мисалы даратты бузуучу эч нерсе кылбасаңыз, жанагы өзүңүздүн үзүрүңүздөн башка нерселерди мисалы, анда сиз эмне Куран деле окусаңыз болот, башка каза намаздарыңызды деле окусаңыз болот. Асты жактан чыга турган ал бузбайт, кыздар. Ал бузбайт. Ал арткы жактан, бул уже кишечниктен болот атпайбы? Ал нажас болгондуктан ошол себептен бузат да. Сиз баары бир доктурлар менен кеңешип көрүшүңүз керек. Эгерде ошол проблеманы кетирүү мүмкүн болсо, кетиргенге аракет кылыңыз. Эгер болбосо, анда эмне? Анда уже үзүрлүү болосуз. Ар бир намазыңызга дарат алып намаз окуйсуз. Суроолор бүттү, кыздар, түшүнүктүү болду иншалла. Гүлбара эже, жооп ала алдыңызбы? Анда эфирди аяктай берейин, кыздар. Барыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Ушул алган илимдерди бизге да, сиздерге да пайдалуу илимдерден жана амал кылуучулардан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, кыздар. Өчүратам.